Ай, Драган. Сенің барқың долларда айлы көтерілді ғой. Бирок сенің барқыңды келіндер білбейді да. Жел осы қиям, компот деле жасап қойбойт. Ушу башында тұрып, чымчықтар жеп, барлар жеп, чирип, астына түшүп жок болот. Балким базарға жакшы өтпөгөндүктөн ушундай болот. Базарға алып барсаң 15 сом. Терген вақтыңды актабайт. Туғандар, мына ушул 2 гектарлык багымдабыз. Бул бакта негизинен 20га жакын сорт бар. Негизги бак валовой 3төн мурда жасалган. 6 жылдык бак, тамчылатуу сугаруу менен сугарылат. Мына ушул арасына желтая драгана тиккенбиз. Бул экспериментти жылга сиздер менен жасап эле келатам. Видеонун жогорунда көрсөңүздөр болот. Азыр муну жулуп алып барып сиздерге жылдагы экспериментим кайталап көрсөтүп коеюн. 20 метр ылдыйга барабыз. Ошол жерде эксперимент жүргүзөбүз. Бул валовойго туура келет экен. Валовойго мындан тышкары скина, Наполеон, S3, S гендүү, Sweetheart эгер бирдей гүлдөй алса, и путь, Геделфингер. Ошого окшогон донор сорттордон жасасаңыздар болот. Бул KGB'ден биз испандык бадалчага өткөрүп атабыз. Испанский кустка өткөрүп жатабыз. Азыр күн бүгүн 29 градуска чейин ысык болду деп берип атат. Мында көрүп атасыздар, желекчилерим күйгүзүп кеткен. Эгер чаңдашпай калган болсо гүлдөдү, болбосо рецептү алып бүттү. Тугандар, мынакей 2 гүлдү алып келип бири-бирине сыйпап чыгабыз. Суу алып келип, баклажка алып келип, бутагын салып койсоңуздар деле болот. Бул негизи мына жыйынтык берет. Бул эксперимент үчүн гана жасала турган нерсе. Бул эртерээк гүлдөп калган окшойт. Кийинкисине барайлы. Эксперимент жасап аткан учурда мына ушул энеликке көңүл буруш керек. Мына жогорудагылар, энеликтер карарып күйүп калган. Ылдый жагындагы жасаса болот. Көбүнчө мына ушуну түндүк жагына жасасаңыз күндөн сакталган абалда болот. Гиластын рецептүдүү чаңдашуучу абалы бүгүнкүдөй күн ысык болсо 3 күнгө эле жетет. Эгерде күн бүркөө жамгыр болуп атса 1 жумага чейин жетиши мүмкүн. Гиластын ачылганына 3 күн болуп калды бизде. 2 күндөн бери күн ысып жатат. Негизи гиластын ушундай аппак болуп гүлдөп, кар сыяктуу. Андан кийин таштай бериши бул уруктанбай калышы. Гиластарды билебиз. Негизи гилас эмес, мөмө жемиштүү бактарактын көпчүлүгү кайчылашып чаңдашат. Ошон үчүн башка ген керек болот. Гилас өзүн өзү чаңдаштыруучу, жарым оңой чаңдашуучу. Же болсо мына ушундай такыр чаңдашпаган сорттор болот. Кээ бир такыр чаңдашпайт деген сорттор дагы кээ бир учурда 2-3%, балким 5%га чейин чаңдашышы мүмкүн. Мөмө алышы мүмкүн да. Бирок алардын уругун тиккенде көпчүлүк учурда чыкпай калат. Гилас негизи бизге гилас берейин деп ойлобойт. Мындайча айтканда, ойлобойт деп койдум го. Бул данек тукум калтыруу үчүн ушундай болот. Мынтип жасап жатабыз. А жерде биздин жардамчы дагы аракет кылып атат. Гиласта бир 4-5 себеп бар. Биринчи себеби азык заттын жетишпестиги. Азот жетишпегенде ошондой болот. Гүлдөгөн учурда сууга болгон талабы канбаса, же болсо кээ бир учурда уйкуга болгон талабы канбаса, кээ бир сорттор жашы жетпесе, бул көбүнчө тамырдан көз каранды. Аны чаңдашат, чаңдашпайт деген сорттор. Биз бул бакытты тигип атканда мындан башка чечим жок эле, мындан башка сорттор деле жок эле. Азыр эми мүмкүнчүлүк бар. Ылдыйкы зонага эрте гүлдөгөн, эрте бышкан сорттор тиксе болот. Ортоңку зонага өзүнө,
ылайык сорттор. Ошондой эле азыр биз эксперимент жүргүзүп аткан бийик тоо этектерине дагы 2000 метрге чейин өзүнүн жакшы сортторун тандап, агротехникасын туура жетиштирип, гилас жетиштирсе болот. Эмне үчүн быйыл гиластын көчөтү да кымбат болду, гиласты дагы көп тийгип атышат. Демек, жылыга мунун мөмөсү, баасы жакшы болуп атат. Мына туугандар, сиздер менен сүйлөшкөнчө бир катар гүлдөрүнө сыйпап чыктык. Эми бул айла жоктун иши. Эгерде сиздерде дагы бакта валовой болсо, демек чаңдаштыруучу менен кошо ары коюш керек. Ошондо сиздерге жакшы жардам берет. Эгерде сиз ылдыйкы зонада 1000 метрден ылдый болсоңуз, демек анда бул сортту тигүүнү сунуш кыла албайм. Мына сиздер менен сүйлөшкөнчө 2 түп гиласты, желтый драганды сүйкөп чыктык. Бул жыйынтыкты былтыр көрсөткөм, былтыр дагы эксперимент жакшы өткөн. Сиздер менен Бак Өстүрөк Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар. Кудайым багыңыздарга берекесин берсин.